Арбаңыздар ағайын туғандар. Bir кездерде Торайғыр айылындағы мектепте оқыған ұлан қыздардың мектебіне 100 жыл толду. Bir 1890-1916 жылдары айылдағы 9 жаштан 12 жашқа чейинки балдарды Молдо Касым, Ильяс, Азамат, Жапар, Кудагелди аттуу молдокелер араб тамгасында жазганды, окуганды үйрөтүп, ыйык Куранды жаттатып окутушкан. Айылдагы алгачкы мечит медресе Ажы Райымкул Сарыбай уулунун демилгеси жана каражаты менен курулуп бүтүп, балдар билим алып баштаган. Райымкул ажынын мечитинен көптөгөн зээндүү, билимдүү жаштар араб тамгасында жазганды, окуганды үйрөнүп жетишкен. Алардын катарында Сыргабаев Масыл, Үкүбаев Наамат, Сарыбаев Касым, Шеримкулов Кудагелди болгон. Айылдагы алгачкы совет мектеби 1919 жылы уюштурулган. Алгачкы мугалимдер Наамат Үкүбаев, Касым Сарыбаевтер араб тамгасында жазганды, окуганды үйрөтүп, эсеп, география, адабият сабактарын өтүшкөн. Балдар кыздар боз үйдө 1921 жылга чейин билим алышкан. 1921 жылы Райымкул ажы салдырган мечит медресени оңдоп түздөп, балдардын билим алуусуна ылайыктап, мектептин шартына берилип, 2-класстар окушкан. Ошол алгачкы мектеп Көгүлтүрсү көлдүн жээгиндеги Наамат молдонун ак боз үйүндө Кыргыздын туңгуч драматургу Молдогазы Токобаев, өзүбүздүн Сыдыгалы атабыз, бизди окуткан Ыбыш агайлар алгачкы окуучулардан болуп окушкан экен. Кийин ошол мектептерден, ошол Наамат атабыздан Кыргыздын академиктери Иса Ахунбаев, Сатар Ильясовга окшогон улуу инсандар дагы билим алышыптыр. Калыгул агайдын мектеби деп 1934 жылы эң алгачкы биздин айылда мектепти куруп баштап, өзүнүн демилгеси менен. Ал убакта мектеп жок экен. Айылда мектеп, мына бир жер мектеп, могурекинде баланча класс бар, баланча окуучулар окуйт деген ал убакта элде түшүнүк деле жок болсо керек да. Анда мамлекеттен 1 тыйын берип деген, 1 устунга акча берип көрбөптүр. Ошол кезде жалаң өзүнүн күчү менен кеминде мери чабандардын балдарын пайдаланып, шырыктарды үстүнө койгон шырыктардын баарын ошол жактан букага сүйрөттүрүп келип анан ушул мектепти куруп баштапыр. Ош жерге дегенде 2 класс. Анан ал киши жылына жайында, жайкы каникулга тараадын астында баштачы 2 класстарды улап салып отуруп, узун мектеп болду да. Биринчи мугалимдерим Жунушев Асан деген болчу. Анан бурул лезе деп койчубуз. Бурул лезе деген Мукай деген абабыз бар беле, шопур эле, ошол кишилер аял эле. Ошол бурул лезе менен Асан агайыбыз окуткан 1-2 класстарда. Торайгылыкта мектеби ушундай бир жакшы кишилерди тарбиялаган бул мектеп деп эсептейм. Анткени ушундай бир атактуу жакшы кишилер окуп бүтүп, ушул Торайгылдагы элдин даңкын чыгарып, айылдын көркүн көргөзүп, ушундай бир жакшы айылга айландырды. Оба, Калыгул агайдан билим алган уул кыздар республикабызга белгилүү инсандар болушкан. Илимдин докторлору Токтосун Акматов, Бүбүкан Чеймилова, Асан Ормошев, техника илимдеринин доктору профессор Султаналиев Бактыбек, илимдин кандидаттары Наамат Орунтаев, Сапарбек Жумабаев, Усубакунов Эсен, белгилүү акын Советбек Урманбетов,
Маданиятыбызга эмгек сиңирген кызматкер, радио журналист Саткын Абдрахманова, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген врач Магдыбек Алиев жана республикабызга эмгек сиңирген курулушчу Бүбүкан Султаналиевалар болушкан. Айылыбызда улуу инсан Калыгул атабыз бар эле. Ошо Калыгул атабыздын эски мектебинде билим алганбыз. Мектеп өзү жупун болгону менен куттуу билимдин очогу болчу. Жол боюндагы кичинекей мектепти көргөн сайын балалыгымды эстейм деп Советбек Урманбетов жазгандай 1950 жылдан 1990 жылдарга чейин билим алган улан кыздар бир кезде Калыгулагай салып, кийин Имаш Райымкулов, Зина Бирназаровалар эски мектепти улап, жаңы бөлмө, класстарды, устаканаларды салдырып, кичинекей мектеп чоң мектепке айланган. жылы мектеп уюшулганда ошо жылдары Иса Акынбаев бияктан мектепти шефствовать этип айылга багдарыктарды алып барды да. Мектептин бакчасына 300 түп алма, алмурут, шабдалы көчөттөрү, 70 түрдүү ар кандай коозбактардын көчөттөрү алып келинип тигилет. Ушул мектептин түптөтүсү Эшенкулов Калыгул агайдын өзүндө көрүп калдык. Андан менин атам окуган экен. Калыгул агайдын үй бүлөсү, бир туугандары жалаң ушу эле карчы сармагында иштечү эле. Атасынын жолун улап, Калыгул агайдын кыздары Чачыкей, Каныкей, Бурулкан, Бактыгүл да мугалим болуп балдарга билим беришкен. Мугалимдер болгум келген эмес, бирок эмнегедир эле ушул атамдай болсом деп эле мугалим болуп калдым. Себеби көчөдө кетип баратканда эле атам менен баратканда сакалдуу кишилер агай деп учурашчу да. Ана мен айтам, ой ата, сизден алда канча улуу экен, эмне үчүн сиз агай деп учурашып атат? Сиз биринчи учурашып, сиз аларга эметпейсизби? Бул адамдарды мен окуткан биздин айылда Торайгыда бир да билимсиз, сабатсыз киши болбош керек. Баары сабаттуу болуш керек. Элден айланса болот. Эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың деген сөз бар балам. Деп ушуларда акылман адамдардан дагы көп сөздөрдү үйрөтүп, оку балам, оку деп сырткаркы убакта дагы окутчу мени мисалы. Бирок атамдын жолун жолдоп дегендей кесипке ээ болуп, баарыбыз тең жогорку билимдүү болуп, элди маданиятка үйрөтүп, китепке үйрөтүп, китеп окуганды үйрөтүп, өзүбүздүн салымыбызды кошконго аракеттендик. Өзүм туулуп өскөн айылыма, ошол өзүм балалык чакта жүргөн ушул көлдүн жээгине сүйлөшкүм келип кетип, шашып ушуп келе калганым ушу болду да. Сен ушу менен мени ынандырып кеттиң да. Теңирден бүткөн түркүгүм менин, теңдеши чыкпас сүйкүмдүү жерим. Төп келген көркүң көзүмдөн кетпес, тоңсо да бары тоңбогон көлүм. Өзүңдөн ыйык меке жок мага, өмүрдө сүйүм экөөңү гана. Тору Айгыр айылынын сыймыктары. Кыргыз Республикасынын биринчи драматургу Молдогазы Токобаев. СССРдин эл артиси Болот Мыңжылкеев. Кыргыз Республикасынын эл артистери Мустафа Ахунбаев, Асылбек Өзбеков. Кыргыз эл акыны Кыялбек Урманбетов. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Жеңишгүл Өзбековалар. Ал кишини мен бала күнүмдө дептер текшерип жатканын көрчү элем.
ушундай жалгыз колу менен эмгекчил экенин баалап, эл да баалайт, мен да баалайм. Ошонун кесибин улантып, мектепке мугалим болуп, 45 жыл эмгектенип, ишимдин үзүрүн көрүүдөмүн. Мен да ошо Торагырдын кулуну болом. Биз ошо 70-жылы мен ошо Торагыр Калыгул Ишенкулов мектебине кирип, 80-жылы бүттүк. Эми өзүңөр баары билгендей, Торагыр атыда чыгып турган Ысык-Көлдүн эң белгилүү, көрөкөлүү, бүт жагынан келишкен жерлердин бири. Сарайдың ғана салқын ай тосынан, сағызған ғана ұчатей сосынан, санамаға... Оқу мезгілі айылдағы, Торагырдағы мектепте оқып атқан мезгіл. Абдан сонун өспүрүм кезде көп билбейсиң кандай экенин. Уақыт өтүп кеткенден кейін кайрылып, ошол партага барып отургуң келип, мектебиңди сагынып, агайларыңды эстеп, эжелериңди эстеп. Уюштуруучулук гана касиетке ээ болбостон, ар бир өзүнүн боорукерлиги менен гана билинбестен жана эмгекчилдиги менен гана көрүнбөстөн, бул ушул мектептин жакшынакай уясын уюштурууга эң жакшы демилге көрсөтө алган деп эсептейм. Муындардын бир өзгөчөлүктөрү, бир башкача өзгөчөлүктөрү келатат. Бирок Калыгул мектеби ошого карата Калыгулдун эң алгачкы усулдарын ошол бойдон кала бермекчи. Касиеттүү Көл калаасынын тургундары, урматтуу Тору айгырлыктар, Ишенкулов атындагы Торайгыр орто мектебинин жалпы эмгек жамааты. Сиздерди бүгүнкү Кыргыз Республикасынын баатыры Иса Акынбаевдин 115 жылдыгына жана Ишенкулов атындагы Торайгыр жалпы орто мектебинин 100 жылдыгына арналып өткөрүлүп жаткан жакшы саамалыктар менен чын диlimden куттуктайм. Бир кылым бою билимдин шамын өчүрбөй келген Калыгул атындагы мектеп 2023 жылы өзүнүн 100 жылдык мааракесин чоң салтанат, терең сый урмат жана кубанычтуу маанай менен белгиледи. Бул майрам тарых менен бүгүнкү күндү байланыштырган унутулгус окуяга айланды. Ушул тасма ошол бизди окуткан агай эжейлердин жаркын элесине арналмакчы.